Урматтуу Алланын коноктору. Сиздерди пайгамбарыбыз айткан Алланын коноктору деген. Ал-худжаж вал-умар вафдуллах. Ажылар, умрачылар Алланын өзгөчө өкүлдөрү. Бул Алланын коноктору булар. Булар эмнени Алладан сураса, Алла берет. Эмнени дуа кылса, кабыл кылат деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коштошуу ажылыгын эртеси күн айткан. Ким ажыга, умрага bir дирхам сарптаса, Алла субхана ва таала анын ордун толуктап берет. Жана bir дирхамга 1 миллион дирхам кылып көбөйтүп берет деген. Ошол 1 дирхамдын көлөмү силерде мына Абу Кубайс деген тооңордон дагы салмактуураак деген. Сафа менен Марванын жанында Абу Кубайс деген тоо бар. Азыр королдун резиденциясы турат. Иншалла аман болсок көрөбүз, ошону көрсөтүп айтып берем. Ошол чоңдон тоо, ошо тоодон дагы салмактуураак деген. Демек, Алланын жолунда ажылыкка, умрага сарпталган денеге дагы, мал мүлккө дагы экөөнө тең сооп бар. Биринчи дене кечирилик, дене менен кылган күнөөлөр кечирилет. Мал менен сарпталган бул ибадат болуп, ошонун орду да кайтарылат, берекеси да кайтарылат. Демек, Алланын коноктору, ажылар, умрачылар жараткан Алла Тааланын өзгөчө өкүлдөрү, коноктору деген ушунча чоң мынандай мансап, чоң мынандай айтканда ниспат берилет да.